Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн биз атайын сиздерге дыйканчылыктын эң бир кызыктуу түрү тагыраагы дарбыз боюнча маалымат бермекчибиз. Азыркы учурда мына июлдун 22-си бүгүн дал ушул дарбыздардын кандай мээнеттер менен пышат, кандай жолдор менен даярдалат деги эле дарбыздын түйшүгү жана ошондой эле баасы тууралуу сиздерге кенен маалымат бермекчибиз. Алдыда биз ушул дыйканда бир-эки суроолорду узатып, дарбыздын өзүнүн технологиясы, ошондой эле кандай сорту эгилген жана быйылкы жылы баасы кандай болуп атат, дүңүнөн жана чекене баалары кандай, ошол боюнча маалыматтарды берип өтөбүз. Жерибиз 50 сотик. Ошо быйыл эгин кылайын деп, мына жанакы немеден бул Бет Атланта деген уруктан ушуну сунуш кылган, ушундан алып эккенбиз. Ошо Кудайга шүгүр азыр пишти. Буга чейин да өзүңүз ошондой дарбыз экпеген, Жок, биринчи жолу быйыл. Биринчи жолу. Түйшүктөрү кандай экен, негизи ушул пышканга чейинки сен эмне кылдыңар, кандай мээнеттер болду? Түйшүгү жакшы эле болуп атат экен. Ошо чабып карадык. Дарыларын салдык, 2 жол дары бердим. Малчабина бердим. Анын палактарына дары себип, жана жөрөк эмес немелер түшпөш үчүн курт-сурттар. Ошолорго неме кылып чачып карадык. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Түшүмү жакшы эле буюрса. Урукту бу 50 сотикке канчадан 5000 сом уруп алдым. Баасы кандай болуп атат, негизи дарбыз пышкандан кийин немеси? Баасы ар кандай келип атат. Пойланы сурап келишти. Негизи 50 сотикти общий поле боюнча канчага баа кылган? 50 сотикти 240 беришти. 240 000 сом, ошол 50 сотик полянын баардыгын жылып берет. Ооба, тазаламай. Кыйынчылыгы деле болбоду. Аракет кылып караса жакшы эле экен. Ошо кадимгидей эле ошо пушталарын чабып, тазалап, жакшы чыгарып алсак эле негизи башында. Ошо экен, калганы өзүнөн өзү боло берет экен, дары менен эле. Сууну ар 10 күндө бир коюп аттым. Түйгү чейин, түйгөндөн кийин жакыныраактан коет экенсиң. Бир жумада 5 күндө бир ушундай. Мундулук керек. Ооба. Көбүрөөк суу ичет экен түйгөн сайын. Жарыш жүргөн. Азыр эми бул кандай, бир üzüm алгандан кийин дагы кийинкиси да болобу же кандай болот? Бирөө сорт эмес. Бул сорт бирөө менен эле түгөйт. Ооба, бирөө менен эле түгөйт. Ушу баарын салып кетет, эң кичиктери ушулар да эми. Онулар. Азыр быйыл дарбызды көрдүңөр да, эми кандай болот атат план келечекте? Дагы поляны кеңейтип же кандай? Ооба, келечекте дагы будан дагы көбүрөөк эгейин деген ниеттер бар буюрса эми жылкыга. Ооба, ушу сорттон. Дагы 1-2 сорттор бар экен, ошону дагы сунуш кылып атышат. Акелер, туугандар. Ошолорду аралаштырып. Эң чоңу канча килограмм чыгышы мүмкүн? Эң чоңу менин оюмча ушу 12-13 килограмм бар. Ооба. 12-13. Калгандары средний 8-9 килограмм. Ошо пышайын деген ушу көлөккө керек экен, эмне болсом күндө саргайып дарбыз ушу айный баштайт экен. Көлөк болгону кайты негизи жакшы экен. Ошого чөптөрүн кошойдум.